Еврей эл жомогу аян түш. Урматтуу угарман, эгер дүйнө элдеринин керемет жомокторун аудио форматында күнүгө уккуңуз келсе, анда Рухеш ТВ каналына катталып койгонуңуз бизге да дем шык берерин унутпаңыз. Бир еврей 3 жолу катары менен түш көрүптүр. Түшүндө аны көпүрөдөн күткөн дөөлөт бар экен. Тынчы кетет. Күнүгө темселеп көпүрөгө бара берет. Шоңолжодон үмүт этет. Бирок эч бале таппайт. Тигиндей өтөт, мындайды өтөт. Таш жалакта жок. Көпүрөнү кайтарган кароолчу сурайт андан. Капрай, каршы терши каттап калдың. Не жоготтуң эле мында? Биздин еврей көргөн түшүн айтып берет. Кароолчунун күлкүсү келет ага. Дейт экен анан. Эй, сага бышырып коюп баян түштү. Мен деле бүгүн күркөмдө тук эте калсам, түшүмдө сенин үйүңдөгү меште катылган алтынды таап алыптырмын. Муну уккан еврей ордунда тура алабы? Үйүнө тызылдап чуркайт. Жетип эле балтаны ап кел дейт сайыбына. Мешти бүлдүрүп баштайт. Аялы аңкылдайт. Жинди болбочу, түшүң түлкүнүн богу дейт. Уктуңбу? Бүтүндү бүлдүрүп балекетти тапмак белең. Биздин жомок каарманыбыз кирпиштин артынан кирпишти алганча шашылат. Бир убакта балтанын башы канк этип темирге урунат. Колу калчылдаган еврейдин манжалары чойн идишти сууруп чыгат. Караса, ичи толо шагыраган эле алтын тыйындар экен дейт. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Бодбаева. Биздин өнөктөш Кыргызстандын Джия бизнес ассоциациясы.